Уюшкан кылмыштуу топту жок кылгандай коррупцияны да жок кылууга кезек келди. Бул тууралуу УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев Кыргызстандагы жогорку билим берүү системасынын кызматкерлери менен кеңешмеде белгиледи. Учурда коррупцияга каршы иш аракеттерди күчөтүү багытында мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргендиги айтылып, эскертүүлөр берилип жатат. Өзгөртүүлөр негизинен мамлекеттик кызматкерлердин жоопкерчилигин бекемдеп, коррупциялык иш аракеттерге каршы чараларды күчөтүү жана укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгүн жакшыртуу максатында кабыл алынган. Бирок коррупцияны жоюу жана анын деңгээлин азайтуу үчүн дагы көп иштерди жасоо керек. Атайын кызматтын жетекчиси жемкорлук менен күрөштүн күч алган этабы 4-5 жылга созулаарын айтууда. Коррупциясыз Кыргызстанга айлануу оңой олтоң иш эмес. Ал эми катаалданган мыйзам ушул жылдын 21 январынан тартып күчүнө кирет. Анын негизинде ар бир коррупционер атынган жаран мындан ары айып төлөп абактан кутула албайт. Келтирилген зыяндын оордун толуктап, тергөө менен кызматташууга макулдугун берсе да, аны эми темир тордун арты күтөт. Паракорлорго карата күрөштүн бул этабында эч кимге ырайым болбой тургандыгын түшүндүрүү иштери болсо, тынымсыз уланууда. Кыргызстанда гүлдөп кеткен жемкорлуктун айынан мамлекет сырттан кол салгандарга да татыктуу жооп кайтара албай турган абалга жетип калганын Баткендеги чек ара чырында айгине көрүп алдык. Курал эмес, жарытарлык коргоочу кийимдери жок кыргыз армиясы көп жоготууларга дуушар болуп калганын жалпы журт жакшы билебиз. Бул бир гана мисал. Коррупциянын айынан Кыргызстандагы бардык мамлекеттик системалар чирип, өлбө жаным өлбө болуп күн кечирип иштеп келишкен. Эми бул күндөр артта калды. Учурдагы бийлик 4 жылдан бери эски жашоодо эсиргендерден тазалап, жаңы Кыргызстанды курууга болгон күчүн жумшап жатат. Ким болуп иштейсиз? Айлык башчы. К71091807. Кыргызстанда жемкорлук күч алып, тамыры канчалык кенен жайылганын соңку 4 жыл аралыгында ачык байкай алдык. Анткени буга сандар далил боло алат. Өлкө бюджети 2021 жылдан тарта 2,5 эсеге көтөрүлүп, экономикалык өсүү жогорулаганын өткөн 2024 жылдын соңунда кабарланды. Мындай жетишкендиктерге учурдагы бийликтин мамлекет жетекчилигине келген жыл башынан эле коррупция менен күрөшүүгө катуу бел байлаганы себеп болуп калды. Маалым болгондо 2024 жылдын 31 декабрында мамлекет башчысы Садыр Жапаров коррупцияга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизилген мыйзамга кол койгон. Анын алкагында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин тапшырмасы менен мамлекеттик бардык структуранын кызматкерлерине кеңешме жыйындар жерлерде өткөрүлүүдө. Самое главное, чтобы работа не стояла на видео, чтобы если вы работаете добросовестно, не нужно ничего бояться. Коррупциясыз Кыргызстанга айлануу оңой олтоң иш эмес деген менен өлкөдөгү уюшкан кылмыштуу топтой кылып, коррупцияны дагы жок кылуу максаты турат. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияны алдын алуу боюнча кезектеги кеңешмеде айтты. Бул жолку жолугушуу билим берүү тармагынын өкүлдөрү менен өтүп, бир топ коррупциялык жагдайларга токтолушту. Ташиев өз учурунда уюшкан кылмыштуу топ жок кылынары айтылганда көптөр ишенбегенин белгиледи. Уюшкан кылмыштуу топтордун мамлекеттикине окшогон системасы болуп, мыйзамдагы ууру президент аймактарда смотрящийлер жана положенецтер ишкерлерден жана башка жарандардан акча чогултуп келишкенин белгиледи. Мындан улам Крим чөйрөнүн ана башы аталган Камчы Гөлбаевди жок кылуу мамлекет үчүн кабыл алынган чечим болгонун билдирген эле. Мне пришлось принять решение о ликвидации воров в законе. Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн мыйзамдагы ууруну жок кылуу чечимин кабыл алдым. Ишке ашырдык. Андан кийин жакындары жана башка уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү да жок кылынды. Бүгүнкү күндө өлкөбүз уюшкан кылмыштуулуктан арылды. Кыргызстан Борбор Азияда, балким бүткүл постсоветтик мейкиндикте уюшкан кылмыштуулугу жок жалгыз мамлекеттер. Азыр ишкерлер эч кимге акча төлөбөйт. Базарлар, соода борборлору мурдагыдай акча бербей калды. Единственная страна в Центральной Азии, даже вообще не Центральной Азии, наверное, постсоветских стран. Коопсуздук комитетинин төрагасынын бул билдирүүсү коомчулукта чуу жаратып, анын дарегине карата кайчы пикирлер айтылууда. Деген менен төрага анын бул пикирин айрым батышчыл ЖМКлар бурмалап чыгарып жатканын белгилеп, кайрадан коомчулукка түшүндүрмө берди. Ташиев мыйзамдагы ууру Камчы Көлбаев абакта жаткан Кримтөбөл Дөө Чыңгыздын өлүмүнө шектелгендиктен тергөөгө алып келүү максатында УКМКнын кызматкерлери барганын, бирок бул учурда анын жан сакчылары тарабынан каршылыктар
болуп ок чыгарылганын билдирди. Мындан улам атайын кызматтын өкүлдөрү коргонуу максатында аргасыздан ок чыгарганын айтты. Бул мыйзамга каршы келбестигин да кошумчалады. Төраганын расмий тилдеги билдирүүсүн өзгөртүүсүз берели. Кульбаева 4 октября 2023 года группу наших сотрудников должны были привести для проведения следственных мероприятий по части его причастности к убийству Дойченгыза. То есть у нас были конкретные информации, конкретные доказательства тем, что он был причастен к убийству Дойченгыза. Когда наши сотрудники уже прибыли на место нахождения Асамбека, который находился в рестобаре Blender Pub, его охрана, он постоянно ходил охрана и вооруженным. Его охрана препятствовала прохождению наших сотрудников к нему, и, естественно, бойцы службы специального назначения «Альфа» применили навыки, как говорится, спортивные навыки владения приемом самбо, рукопашного боя, и как бы остановили его охрану, которая препятствовала прохождению наших сотрудников. Притом, после успокоения его охраны, наши сотрудники, естественно, прошли к нему. Он, выходя из своего кабинета, вроде бы, и хотел, наверное, уходить через черный ход. Черный ход, который там было. Но в этот момент наши сотрудники как раз зашли к нему, и он начал отстреливаться. В результате чего нашими сотрудниками, бойцами группы «Альфа» применено было табельное оружие, чтобы его остановить. В результате чего он получил ранение и умер, да? Теперь, по части моего высказывания. Я постоянно говорю своим сотрудникам при проведении разных спецмероприятий по ликвидации, то есть по задержанию, проведению спецмероприятий, своим сотрудникам или руководителям постоянно даю устный приказ тем, чтобы не пытаться задерживать тех людей, которые оказывают вооруженное сопротивление. Так? Особенно вооруженное сопротивление. Так как, насколько вам хорошо известно, есть закон о прохождении службы в правоохранительных органах в нашей стране, там четко указано, в каких случаях нужно применить оружие. Так? Если подозреваемый угрожает жизни и здоровью сотрудников, которые как бы контактируются или там приходят для задержания этих лиц, тогда они обязаны применить свое оружие для того, чтобы остановить или, в конце концов, не боясь ликвидировать данного преступника. Так как вам хорошо известно, что все лидеры организованных преступных группировок, бандиты, постоянно находятся в вооружении. И они все время, боясь, вооружение свое применяют. Поэтому, я думаю, в этом случае наши сотрудники как бы очень правильно применили свое боевое оружие и ликвидировали данного лидера ОПГ. Вот об этом я говорил, об этом и шел речь. Так? А некоторые журналисты данную мою речь как хотели, так и перевернули, и якобы я дал приказ именно ликвидировать Кульбаева. Этого нет, я еще раз говорю, я даю все время приказ отношения делать всем одинаково, в соответствии с нашим законодательством. Другого у нас выхода нету и не может быть. Ошентип уюшкан кылмыштуу топту жок кылгандан кийин кезек коррупция менен күрөшкө жеткенин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев тарабынан белгиленди. Эми коррупционерлерге карата мыйзамдар катаалданганын, мындан ары айып төлөп абактан кутулуу деген болбойт. Мыйзам 21 январдан тартып күчүнө кирет. Бул тууралуу төрага ынтымак-ордо президенттик администрациясында өлкөнүн 2024 жылдагы өнүгүү жыйынтыктары боюнча министрлер кабинетинин жыйынында билдирди. Мыйзам күчүнө 21 январда
кирет. 21 январдан баштап мамлекетибизде эгер кайсыл бир мамлекеттик органдын кызматкерлери коррупциялык элементтер менен шектелип колго түшүп же болбосо ошол жоопко тартыла турган болсо, мыйзам катаал жазаларды карап атат. Коррупциялык кылмыштарга шектелген адам соттун чечими менен сөзсүз түрдө түрмөгө камалат. Өмүр бою мамлекеттик ишке кайтпайт. Жакын туугандары мамлекеттик, муниципалдык жана күч органдарында иштеген туугандары соттун чечими күчүнө киргенден кийин жумуштан алынат. 20-жылы урматтуу Садыр Нуркожоевичтин командасы бийликке келген маалда коррупциянын деңгээли мамлекетибизде приблизительно бир 70-80% деңгээлде болгон. Азыркы күндө 30-40%ке түштү. Биз ушул деңгээлде 5-10%ке чейин түшүрүшүбүз керек. Ошондуктан мен сиздерден дагы бир жолу суранып кетемин. Эч кимиңер бир ушул мыйзам негизинде бир жабыр тартып калбасаңар керек экен деп силерден өтүнөм дагы, анан Кудайдан тилеймин. Ошон үчүн этият болуңуздар, урматтуу жетекчилер. Ошондой эле 2025-26 жылдары Коопсуздук комитети өлкөдөгү коррупциянын деңгээлин 5-10%га чейин кыскартууну пландап жатканын, бүгүнкү күндө көрсөткүч 30-40%дык деңгээлде болуп, ал эми мурдагы мезгилдерде үрөй учурган 70-80% түзгөндүгүн билдирди. Ошентип коррупция сыяктуу ыплас иштер менен биргелешип күрөшүү керектигин айтып, ар бир кызматкерди таза жана адилеттүү иштөөгө, жемкорлукту жок кылууга чакырууда. Мыйзамдын катааланышы бул биздин мамлекетибизде жашаган ар бир жаранга тиешелүү болот. Айрыкча бул ушу мамлекеттик кызматтарда, мамлекеттик мекеме ишканаларда иштеген кызматкерлерге түздөн түз тиешелүү. Мен ойлоймун, бизде уже статистика азыр чыгып атат, биз карап атабыз. Мурдагы жылдардан көрө быйылкы жылы уже 1 январдан баштап эле бүгүн мына канча 18-19 январ болуп калды. Азыр уже ошол коррупционный преступлениялар уже азайды. То есть мыйзамдын кабыл алынышы өзү профилактика түрүндө көптөгөн адамдарды эсине келтирди да. Эгерде мындан ары кээ бир адамдарды ошол мыйзамдын катаалдашына карабастан дагы мыйзам буза бере турган болсо, жаңа мыйзамдын статьяларына, то есть ылайык биз аларды жазага тарта баштайбыз. Ошондо мындан дагы мыйзамды бузгандар азаят го деген үмүттөбүз. Прокуратурадан тергөө ыйгарым укугу алынып салынган себеби да коррупцияга барып такалат. Тергөө ыйгарым укугуна ээ болуп туруп, прокуратура бир да адамды камакка алууга жетише алган эмес. Бул тууралуу да Камчыбек Ташиев төмөндөгүлөрдү билдирди. Нам пришлось анализировать, убрать с них следствие. Прокуратура. Өткөн жылы биз анализде отуруп прокуратурадан тергөө ыйгарым укугун алып салууга аргасыз болдук. Кимдир бирөөнү кармаган учурда тергөөнү прокурорлор өздөрү жүргүзүшчү. Мунун кесепетинен прокурорлорду текшерүүлөр көбөйдү. Ал эми текшерүүлөрдүн баары коррупцияга барып такалчу. Эми азыр прокуратуранын көзөмөлүндө тергөө жүргүзүп, жоопкерчиликке тарталабыз. Все. Жемкорлук менен күрөш тармак боюнча жүрүп жатат. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев билдиргендей, 4-5 жылдан кийин коом өзү коррупцияга жол бербей калат деген ишеничте. Ошондой эле ал өлкөдө мамлекеттик система иштебей калганын, аны калыбына келтирүүгө аракеттер көрүлүп жатканын белгилеп, ал тургай УКМК дагы коррупциядан толук арыла электигин айтты. Төраганын айтымында былтыр 7 кызматкер кылмыш жазасына тартылып, 20дай адам иштен айдалган. Да, бул 1 жылдык экен, жарым жылдык экен, анан 1 жылдан кийин булар Минздрав өтүп кетет экен, бизде карабай калат экен деп. Андай да эмес, муну да караңыздар. Себеби биз мына баарын ордуна коюп келе атабызбы? Аз Минобразование, то есть сфера образования ордуна койсок, буюрса, так, коррупционный схемаларды исключать этсек, студенттерди таза окууну исключать этсек, ушинтип бир жок дегенде бир 4-5 жыл каттуу кармап турсак, потом коом өзү көнүп калат ушугачы. Коом көнүп калгандан потом уже не допустит. Потом уже без нас уже никто не допустит. Потом студенты тоже привыкнут. Потом и студенты будут знать, и преподаватели будут знать, и руководители будут знать. А потом никто уже больше не будет заниматься. То есть мы вечно не будем держать. Вот в этих кулаках будем держать 2, 3, может 5 лет. А потом отпустим потихоньку, будем отпускать.
Уже общество само привыкнет, общество само будет управлять. Андан тышкары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев билим берүү системасынын кызматкерлери менен жолугушуу учурунда 2021-жылы май айындагы кыргыз-тажик чек арасында эмне үчүн жоготуулар көп болгонун айтты. Ал белгилегенде чек арада жаңжал чыкканда мамлекетте бир дагы аскер машинасы болгон эмес. Основном солдаты пограничной службы выходили только с автоматами и пистолетами, произведенные 50-40 лет назад. Биздин аскерлер 40-50 жыл мурда чыгарылган автомат тапанча менен гана чыккан. Ал тургай бронежилет жок эле. Ошол себептен жоготуулар көп болгон. Чек араны эски УАЗ портелери менен кайтарушчу. Айлыктары 15-20 миң эле. Айтор мамлекет улуттук коопсуздукту камсыз кыла алган эмес. Чыр чатак учурунда бизде бир эле сооттолгон автоунаа бар болчу. Аны да качандыр бир кезде Кримтөбөл Эркин Мамбеталиев белек кылыптыр. Жаңжалда ошол жападан жалгыз машина менен октары ташып, көз жумган жарадар болгон аскерлерди алып кетип жаттык. Одеваться, охраняться. Ошондой эле ал учурдагы кырдаал түп тамырынан өзгөрүп, чек ара кызматында Дубайдан, Россиядан атайын буйртма менен даярдалган жүздөгөн жаңы зооттолгон автоунаа алынып, ал эми кампалар аскердик техника, курал жарак, ок дарыга толтурулганын белгиледи. Самые современные беспилотники БПЛА находятся в Кыргызстане. Мындан сырткары бизде байрактар, ак сүңгүр, акынчы сыяктуу заманбап пилотсуз башкарылган учактар бар. Борбор Азия боюнча булар азыр бизде гана. Все видят. Камчыбек Ташиев коррупцияга каршы күрөшүүдө негизги приоритеттердин бири катары көрүнүп калды. УКМКнын жетекчиси катары ал мамлекеттик органдардагы жана бийликтеги коррупцияга каршы катуу чараларды көрүүгө убада берип, учурда аюусуз күрөштү улантууда. Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшүүнү күчөтүү үчүн көптөгөн мыйзамдарга өзгөртүүлөр жана жаңыртуулар киргизилди. Бирок коррупцияны жоюу жана анын деңгээлин азайтуу үчүн дагы көп иштерди жасоо керек. Мыйзамдарды жана коррупция каршы күрөшүүчү органдардын ишмердүүлүгүн натыйжалуу ишке ашыруу Кыргызстандагы коррупцияны жоюунун негизги жолу болууда. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмө жыйынтык программасы үчүн.